Кыз келиндерге тиешелүү оорулар азайган көргөнүм жок, байкаганым жок. Клиника көп ооба, клиника көп ачылып атат деп сүйүнгөнүбүз менен клиникаларда дагы эле баягы каттоо отчетность деген нерсе жок. Кимге канча оору келди? Ал оорулар кийинки кисиге келип атабы, ошол врачка келип катталып оорусунан сакайып атабы? Же болбосо хронический оорулар деп коебуз. Алар учетто туруп профилактический леченияларын алабы, убагында анализ тапшырабы, жокпу деген мурда диспансеризация деген нерсе болчу да. Ошол диспансеризация деген нерсе жок биякта. Болгон эле баарысы эле частный медицинский центрлерди ачып, ошо келгенин көрүп коюп кетире бермей ушул эле болуп калды. Ушул жагыны деле бир мындай көзөмөлгө алса эң жакшы болмок да. Андан тышкары кыз келиндердин арасында, жаштардын арасында оорулар азайган жок. Тескерисинче көп оорулар. Илгери бесплодия деген аз болчу. Төрөбөгөн аялдар, келиндер, жаштардын арасында аз болчу. Мен бесплодия менен илгери азыраак лечение кылчумун. Акыркы убактарда ушул көбөйдү. Илгери бир шишик оорулар деп коебуз, миома, киста деген оорулар. Ушул оорулар дагы илгериге салыштырмалуу азыр абдан көп. Бул же биздин экологиябызбы, же силер айткандай ошол техниканын өнүгүп атышынанбы? Андан сырткары кыздарыбыздын арасында ачык эле айтып кетсем, аборт көп ушу жаштардын арасында. Айрыкча мен былтыр аябай тызылдап эң жаш кыздарыбыз 13-14 жаштагы кыздар келгенде мен көп жерге кайрылып кеттим. Интервью да бердим. Ушу кыздарды кандай кылсак болот? Биз колго албасак, эгер биз көрүп туруп ушуну биз выпускать этип жиберсек, анда кийинки муун эмне болот? Алардын, ошол кыздардын келечеги эмне болот? Ошондой кыздардын жалпы алар көбөйө берсе, кийинки бизде кыргыздар төрөлөбү, аз төрөлүп калат. Кыргыздардын саныбыз азайып кетет статистикада дегендей бир коркунучтар пайда болот да. Ооба, кыз келиндерге мен азыр соцсеттер көп болуп калды. Соцсеттерден дагы айтып жеткизгенге, өзүмө прийомго келип калганда жеке өздөрүгө айтканга аябай аракет кылам. Ошо өздүк гигиенаны сакташ керек. Мындай половой катнашты ар ким менен кыла бербеш керек. Бул жакшы нерсеге алып барбайт. Аборт жасатпаш керек. Колдон келсе такыр эле жасабаш керек ал нерсени. Андан тышкары ушул оорудун бир симптомдору башталып калса, убагында келип көрүнүш керек деген. Бизде эң эле жаман жери ушул аябай акыркы күндөрү анан келебиз да. Ушу бүгүн эрте ооруп калдым эле деген эмес, 15 күн, 1 ай, 2 айлап анан өткөзүп анан келет. Эми акчанын түбүнө эч ким кууп жеткен эмес. Бирок биякта Кудайга шүгүр эле акча табышаттар да. Азыр мындай кыргыздар башка калкка караганда, тажиктер, өзбектер, коңшуларыбызга караганда биздин кыздар дагы, балдар дагы жумушту тандап барып иштешеттер да. Илгеркидей келе калып эле уборга кире кетиш эмес, биздикилер азыр аябай тандап иштешеттер. Эми ошону иштеп жатканда эле өзүнүн ден соолугуна кам көрүү деген нерсе бизде экинчи орунга өтүп калды да. Иштеш керек, акчаны табыш керек, батыраак үйдү салыш керек, батыраак машина алыш керек деген эле бизде ошондой эле цель коюп келип калыштылар да. Ден соолук дегенде экинчи жакка коюп коюшту. Суранат элем ушу өздөрүнүн ден соолугуна кам көрсө деп биринчи очередь, анан кийин калгандары болот да.